Кытайлар 1-октябрга чейин бүтүрөбүз деп атат. Силерчи? Тез аранын ичинде Бир силер үлгүрөсүңөрбү? 1-октябрга чейин. Чечилет. Бул чечилиптир, бул чечет 3 күн чечет. 1-октябрга чейин үлгүрөсүңөр анда. Жарайт. Анан бул долбоор Кытай достук көпүрөсү. Ана автожол жоготулган Дантасына көпүрөнүн конвейерин куруу долбоор болот. Азыркы мына силер көрүп аткан көпүрө бурулат. Көпүрөнүн узундугу 187 метр. Ал эми бул жол Кытай тараптан келет. Биздин мына силер көңүл бөлүп барат. Мунун жалпы узундугу 3 км 400 метр. Биз тараптан 1 км 400, Кытай тараптан 1 км 900 метр. Андан сырткары мына жогорку ленточный конвейер, бул баягы зымкана деген бар Кытай тараптан. Ошондон биздин Эркештанга чейин. Бул жалпы узундугу 7 км 700 метр. Азыркы күндө Кытай тараптан көпүрөнү башташты, жолду башташты, үстү жактан. Ленточный конвейерди башташты. Булар уже келе жакта баштады. Görünüşleri bundan da olur. Bu köprünün üstünden yolda olur, tırtık gelir. Gömür konveyeri. Çetinden gömür konveyeri de gelir. Şu Erkeştamga çeyin. Anan Erkeştamga jakындaganda yoldan bölünüp dağı bu jakta say jaka kirip ketет. Say jakta ал жерде gömür bazası var. Ошол жактан бул жактан Кыргызстан тараптан алып келет дагы. Ош жерге төгүп туруп конвейер аркылуу тияка жөнөтүп. Конвейер аркылуу бул жакта базасын куруп атышат. Ошол жакка алып келишет. Укрепительный застав. Ушундай берилет, ал фисера болот. Жолдош Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн баш болуп башчысы Эркештам көзөмөл өткөн жайынын өздүк курамы сиздин келишиңизге тизилди. Генерал-майор Шаршеев. Саламатсыңарбы жолдоштор? Эркин тур. Эркин тур. Bazı gözlemlerinin жүргүзүлүшү мындай токтолуп атат. Эги азыркы күндө мына ожак экспортко келип турган тарап, мына ожак импортко келип турган тарап. Бирок азыркы күндө экспорт келе турган жагындагы импортко кабыл алып атабыз. Пропуск компаниясынын түзүп берген планы боюнча өздөрүнө кошумча оор жүк ташуучу автомашина жана 60 пассажир автоунаага ылайык жасалган. Бирок азыркы күндө эки жакты колдонуу менен биз бир күндө 300 автоунаны коюп берип атасыз. Кытай тараптан биз коюп атабыз. Бул биринчи маселе. Анан эгерде 4 тараптуу жол болуп калса, эки түшсө анда пропускной жөндөмү бул жерде 1000 чейин бара турган ылайыктуу шарты бар да. Анан азыр бул жерди биз модернизациялоодо анан алганда атабыз. Азыркы күндө 5 гектар гана ишке киргизилди. Жашыл белгиленген жер. Келечекте могу кирип аткан жактын башында дагы жарым гектар жер бар. Бул жерге жанагы санэпидемстанция Минздрав баягы эмени курган экен, тизбай. Анын азыркы күндө кереги жок. Ал жерде алышыбыз керек да, мына жерге кирип аткан жана 4 полосага бул жер керек. Анан мына жер 0,6 гектар жер. Жолдун аркы бети тордун ар жагында экспортко чыга турган жер да. Жолдун ар жагы. Качан бүтөбүз деп атасыңар эми ушуну? Папкунчу. Кытай тарап 1-октябрга чейин бүтөбүз деп атат. Кытайлар 1-октябрга чейин бүтөбүз деп атат. Силерчи? Тез аранын ичинде бир силерди үлгүрөсүңөрбү? 1-октябрга чейин. Чечилет. Бул чечилиптир, бул чечет 3 күн чечет. 1-октябрга чейин үлгүрөсүңөр анда. Жарайт. Анан могу посттун негизи курулушу, өзүнүн турушу ыңгайлуу эмес. Азыркы шартка жооп бербейт, талаптарга жооп бербейт. Ошон үчүн муну да реконструкциялашыбыз керек. Мисалы мына Кытай тарапта өтүп бараткан жарандарды тейлөөчү жай,
екі офицер тұрған жері шығып келеді. Бажының кабинеттері мынау жоғары жақта тұрады. Emniyet tospoldu. Жүргізушілерге удобство түзіп алғанға айтшы саған. Не тосполду? Ақчаң жоқ бұл жерде. Реконструкция қылышты. Жоқ, қылғанға емне мешайт етіп отырсың? Ақча жоқ бұл жерде. Қаражат жоқ. Мынан курок түспей келгенде бұл жердің барын планировка тор емес болған. Bunun қаншасы? 28. 5 августқа чейин полностью ушул боюнча, моул боюнча жазып алып, маған немеңди, сметаң жазып алып туруп келди. 5 августқа чейин маған колмап келесиң. Анан 1 октябрга чейин мунуңду да ушуну бүтүрөсүң. Ушул убакка чейин мына сен иштеген канчасы болду там уже? Уже 2 жыл болду. 2 жылдан бери эмнеге кылып жүрөсүң ушуну? Сунуш киргизбей. Ушинтип эле шарт түзүп бер. Ар бир жетекчи өзүңөрдүн иштеп аткан жериңерге шарт түзүшүңөр керек. Шарт түзүп беришиңер керек. 2 жылдан бери уже давно киргизишиң керек болду сен. 2 ай, 3 ай иштегенден кийин эле удобство жокпу, кирип айтышың керек болчу. Докладной жазышың керек болчу. Мынакей мондай неудобство болот, ошол жерге бир аз тыйын бөлүп берсеңер удобство алалы. Мамлекетти багып аткандын бир точкасы ушу да. Бир точкасы ушу. Ооба дейсиң, анан 2 жылдан бери отурасың мына. Биягым жарабайт, биягым пропускной способность дал келбейт немеге деп. Кагаздагы. 5 августқа чейин алып кетеді. 1 октябрга чейин мен таап берем, актан чечип берем. 1 октябрга чейин ушуну кошо чогуу бүтүрөсүң. Достуган бүтүрөсүң, ондан экинчиси.